болсо бизге жакпайт да. Ошондуктан мыйзам негизинде өткөзсүн, бул выборду жокко чыгарып, жаңы выборды шайлоону датасын берсин деп ушундай чыгарган. Ошол неме резолюция кабыл алдыңарбы? Резолюцияны кабыл Каяка жөнөтөсүңөр эже? Аны премьер-министр, президент и Центральная избирательная комиссия и ТИК. Суракматовдун эмеси менен макул эмессиздер? Ал застройщик, конфликт интересов. 43 статья закона о государственной и муниципальной службе ылайык келбейт. Мисалы, кайсы немелерин билесиздер? Елизавета дагы 4 компания буга тиешелүү, ошондуктан ал конфликт интересов бар. Ал строительный бизнестин үчүсү. Калчеже мэрди шайлоодочу жанагы эме бар турбайбы? 10 000 адам кол топтосо, анан бийликтен талап кылса, народный инициатива оформление кылсачы, ошол боюнча сиздин оюңуз? Ал аябай кыйын процесс, аны мен кол чогултканы. Мен ойлоймун, бийлик өзүнүн функциясын аткарып эле, мыйзам негизинде баарын жасаса туура болот. Чоң рахмат.